Саламатсыңар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул билим берүү тармагына арналган. Жанымда Муратбек Шонакунович, бул киши билим берүү министринин орун басары. Бул мырза менен бүгүн ушул билим тармагында 2024-2025 жылга мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан кандай даярдык болуп атканы жөнүндө маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз ыраазыбыз ушул биздин долбоорубузга, чакырылышыбызга келгениңизге, макул болгонуңузга. Биринчи сурообуз, мына азыр кичине эле убакыт калды сентябрга. Бүгүнкү күнү министрлик кандай 100% толук даярдык кылды ушул келе жаткан жылга? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, быйылкы 24-25 окуу жылында биз алдын ала ошол мектептердин даярдыктары тууралуу министрликтин өзүндө ар бир региондорго комиссиялар чыгып, текшерип карап көрдүк. Бир айдын ичи болду. Ошондо биз материалдык техникалык жактан мурунку жылдары кандай эле акча аз бөлүнүп жетишчү маселе, азыр каржылоо министрлигинин алдында атайын ошондой департамент түзүлүп, ошол жылга ремонттоого керек болгон каражаттардын баарын биринчи ошол булактан сатып алуу деген нерсени өздөштүрүшүп, азыр бардык жерде кыдырып көргөнүбүздө региондордо мектептердеги ошол эле краска сырлары, киленгенге кетүүчү каражаттардын баарысы ошол толук камсыз болгон экен, сапаты да аябай жакшы экен. Биз барып текшерип келдик. Эми бул ремонт тарабынан бул камсыздалган, ошол өкмөт тарабынан былтыр чечилген нерсе бир булактан сатып алуу менен бардык республиканын мектептерине таратылып берилди. Бул эң жакшы нерсе экен, практикадан көрдүк. Экинчиси, китептер тууралуу камсыз болуп, кийинки окуу жылына камсыз болуусу кандай? Бизде атайын ошол 3-жыл болду, мектеп платформасы ишке кирген болчу. Ошол именно библиотека, китепканаларды уюштуруу боюнча атайын платформа киргизилген. Ар бир мектепте бар. Ошол мектептерлер биз билим берүү министрлигинен ошол платформага кирип эле мектептерде китеп менен камсыз болуу, канча китеп бар, кайсы предметтер боюнча, кайсы класстан кайсы класска чейин эсептеп ала алабыз. Ар бир киши керектүү адамдар карап ала алышат. Ошондон биз ошол статистика боюнча 70%-тен ашык бизде библиотекалык фонд бар. Жалпы республика боюнча мектеп предметтери боюнча, китептер боюнча. Эми 30% кандай? 30% бул ата-энелер, азыр кээ бир ата-энелер көпчүлүк китептерди параллельно сатып алып атышпайбы? Ошол ата-энелердин колунда болуп атат. Бул сатып алган менчик китептери. Аны биз бир жумадан бери, ана сентябрдын биринчи жумасынын ичинде атайын китеп ярмаркалары уюштурулат. Мына азыр Таласта, Караколдо, Бишкекте, кээ бир мектептеринде атайын ошондой китеп ярмаркалары уюштурулуп, ата-энелер келип, 5-тен 6-га көчкөндөр 6-класстын китебин алып, 6-дан 7-ге көчкөндөр 7-класстын китептерин айырып баштап алышып, үстүнө анча акча төлөө менен ошондой бир иштер жүрүп атат. Ошо менен биз жалпы билим берүү орто мектептери китептери менен сентябрга толугу менен камсыз болду деп айтсак болот. Албетте кээ бир ата-энелерде ошол жаңы китептердин баасы, мисалы үчүн Аркус китептеринин жаңы китептери чыгат, Аркус басмаканасынан. Мурунку китептер, мурунку стандарт менен чыгарылган китептер. Бул китептердин баасы 1000 сомдон ашып кетет деген ата-энелердин дагы өзүнчө айтып атышат. Бизде өтө кымбат болуп атат, ушуну кандайдыр бир деңгээлде баасын азайта аласыңарбы деп биз ошондой суроолорго жооп берип атабыз. Эми бул кандай? Кээ бир ата-энелер ооба мектепте эгерде китеп 70%-ке чейин камсыз болгон окуучулар бизде толугу менен мектепте акысыз камсыз болот. Эми бир суроо бар. Мектептеги китептер жаңы басмаканага чыккандан кийин, арендага берилет. Бул өкмөттүн токтому менен бекитилген болгон, бекитилип ишке киргизилген. Ар бир китептин ошол 5 жыл аралыгындагы арендалык баасы жыл сайын 25 сомдон болчу, 24-жылга чейин. Эми жаңы чыккан китептер 25 жылдан баштап атайын ошол формула менен эсептелип чыккан болчу. 30 сомдон бир аз ашыгыраак болушу мүмкүн. Быйылкы 4 китепти биз жаңы басмаканадан чыгардык. Ошол андан ары ошол китептер эле кошулат. Калган китептер бир
мисалы үчүн 1-4 класс, 5-9 класстарда примерно мисалга бир 14 китептен бар да. 14 китептерден 3-4 арендасы быйыл кошулат, калгандары мурунку эски жылдын 25 сомдон эле арендасы калат да. Кыргызстан 70 жыл ичинде мектеп, ушу китеп маселе боюнча эч кандай проблема болгон эмес. Советский Союз, Москва чоң бюджеттен акча бөлүнүп турган. Эми Совет Союзу ыдырагандан кийин 30 жыл ичинде албетте бул системадагы бир кандайдыр кыйынчылыктарга туш келген. Эми бара кыргыздар айткандай көч оңолуп жатат. Анын бул дагы туура түшүнүш керек, 70%ке камсыздалган бул дагы чоң жетишкендик деп айтсак болот. 30%-ын эми элдер азыр өзү көтөрүш керек экен. Бирок мен ойлойм, эмки жылдан жылга баштап бул 100%га жетет деп ушундай үмүтүбүз барбы? Эми азыр мен бир нерсени айтат элем. Быйылкы жылдан баштап биз азыр 11 жылдык окуу билим берүү системасы 11 жылдык болсо, мектеп жалпы билим берүү орто мектепте биз быйылкы жылдан баштап 12 жылдык билим берүү системасына кам көрүп баштадык. Кембридж системасында ондун курамына кирген өлкөлөрдүн 200дөн ашык мамлекеттин ичинен 160-ы Кембридж системасында окуйт экен да. Анан жанагы дүйнөлүк билим берүүнүн сапатын аныктоо компаниялары бар, Sims, анан PISA деген компаниялар. Алар ошо биз мындан 4 жыл мурун аныктаганда биз эң артында болуп калдык да, рейтинг боюнча, билим сапаты боюнча. Бул эми албетте ошо китептердин мазмуну дүйнөлүк билим берүү системасына туура келеби же айткандай Кембридж системасына. Биз ошо мазмунду быйылдан баштап өзгөртө баштадык. Өлкө башчыбыз уруксат берди, 2 жыл убакыт берди, 2 жылдан кем эмес. Эгерде 2 жылдын убагында азыр биз Marshall Cavendish Сингапурдун Marshall Cavendish деген компаниясы менен келишим түздүк. Китептерди STEM багытында же болбосо бизче айтканда табигый илимдер багытындагы предметтер менен математика, физика, химия, биология предметтерин биз азыр англис тилинен кыргызчага которуп атабыз. Бирок Кембридж системасы дүйнөдө только англис тилинде окушат да. Биз кыргызчага которуп, анан ошол системаны өзүбүз кыргыз тилинде окуталы деп атабыз. Буга мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп берилди. Биз келишим менен сатып алып, азыркы тапта график менен англисчеден кыргызчага которулуп атат мазмундары. Анан дагы кийинки ушул этап боюнча 12 жылдык системанын жол картасы түзүлгөн. График боюнча азыр түзүп атабыз. Быйылкы жылы мамлекеттик стандарт, билим берүү стандартын түзүшүбүз керек Кембридж системасында. Анан предметтик стандартты, анан ошол мазмунга карата биз предметтердик стандарт негизинде китептерди мазмун түзүп баштайбыз. Азыркы кезде ошол параллельно ушуга багытташ биз бардык китептер боюнча электрондук китептердин варианттарын түзүп атабыз. Бул жөн эле PDF формат эмес, бул сүрөт форматында эмес, бул жандуу электрондук китеп болуп эсептелет. Жандуу болгондо кандай? Жанагы электрондук китептер чейректерге бөлүнгөн мазмундар, ар бир мазмунга презентациялар түзүлгөн, ар бир мазмунга аудио, видео материалдар берилген, ар бир мазмунду текшериш үчүн кандай өздөштүрдү компьютердик тесттер түзүлгөн. Мына ошол платформаны бизде Улутсофт компаниясы, бул ошол Кыргызстандын программисттери түзгөн компания, ошол платформаны түздү. Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин базасында азыр электрондук китептер мына 4 жыл мурун башка системага түзүлүп апробациядан өткөн. Ошол китептерди биз жаңы ошол Улутсофт компаниясы түзгөн системага которуп атабыз. Кудай буйрса, базистик окуу планы боюнча бардык китептердин мазмуну электрондук, жандуу электрондук китеп формасында, электрондук мектеп платформасына сентябрдын алгачкы күндөрү киргизилет. Ар бир Кыргызстанда канча мектебиз бар? 2377 мектебиз бар. Ошол мектептин ар бирөөнө доступ болот. Логин паролу берилет. Ар бир ата-эне кире алат, ар бир мугалим кире алат, ар бир окуучу кире алат. Ошол боюнча мугалим окуучуга тапшырма бере алат. Анан дагы андан ары электрондук варианттагы китептерди өз алдынча окуп, мугалимдин жетектөөсү менен онлайн режимде өздөштүрө ала турганга шарт түзүлөт. Бул жерде да мен бир кичинекей кошуп кетейин. Эми бардык эле мына азыр деле бизди көрүп аткан адамдар өз балдары мындай заманбап жашоодо жашасын деген бир каалоосу бар, тилеги бар, ниети бар. Бирок ошол убакытта азыркы деле учурда баягы советтик көз караш менен билимге карайбыз да.
Анан интернетти карасак, бакы ютубту карасак, ал жерде Американын окуучулары мындай кылып атыптыр, Европаныкы мындай кылып атыптыр деп ошолорду мисал кылабыз. Өзүбүз мурункунда ойлойбуз. Ушул жерде бир кандайдыр мындай карама катташтык болуп, мындай түшүнбөстүк болот дагы. Анан ошол менен биздин системаны баалаганда, система мына азыр кылабыз деп атасыз. 12 жылга өтөбүз, дүйнө жүзүндүк системага өтөлүк деп атабыз. Электрондук системага, санариптик системага өтөлүк деп атабыз. Ошону туура кабыл алыш керек деп ойлойм элдер. Эгер туура кабыл алса, эгер ушуну кабыл алып түшүнө алса, бул кайра жакшы шарт болот атат да. Эгер туура түшүнө алса. Мен бир эле мисал келтирип коеюн. 2018-жылдан баштап бир мектептин базасында мен өзүм директор элем. Электрондук китептерди түзүп, ковид башталганда электрондук китептер менен онлайн режимде биз толук түрдө билим сапатын жоготпой окуй алдык. Ошонун баарын биз мисал түрүндө көрсөттүк. Мына ошон үчүн мен билим берүү министрлигинин орун басарлыгына келип, ушул электрондук мектеп, электрондук китеп түзө турган платформаларды бүткүл мугалимдерге, республиканын мугалимдерине үйрөтүп, ушул электрондук китептин жардамы менен өз алдынча окуу мамилесин түзүүгө, же болбосо традициялык кадимки сен айткан Советтер Союзу кезинде традициялык окутуу менен онлайн билим берүү системасын айкалыштырып окутуунун негизинде билим сапатын көтөрүү деген маселени мен ушул практикалап киргизейин деп келдим. Мына ошол иш жүзүнө ашканып турат. Платформа түзүлгөн, электрондук китеп түзө турган платформа, электрондук мектеп платформасы киргизилип атат. Мына ошону менен биз бүткүл Кыргызстанга дагы бир мондай атаандаштыкты киргизсе болот экен да. Бул аябай кызык нерсе. Бул дүйнө жүзүндө практикаланган нерсе. Бул Германияда, Америка билим берүү системасында практикадан өткөн система. Ал кандай система? Мисалы үчүн мен биз билим берүү министрлиги электрондук китептердин алгачкы варианттарын облустарга бердик. 7 облусубуз бар. 7 облусубузда эң күчтүү мугалимдер бар, рейтинг көрсөткөн. Ошол эле алтын тамгадан, республикалык олимпиададан, жалпы республикалык тесттерден алтын сертификат алганга даярдаган мугалимдерибиз бар. Биз ошол мугалимдерге электрондук китепти өзгөртүүгө доступ беребиз. Алар болсо өзүнүн даярдаган тапшырмалары менен электрондук китептердин мазмунун өзгөртүшөт. Анан ошол китептердин жардамы менен окуган окуучулар билимде сапаты жогорулат дагы, жанагы үч мен айткан багытта өздөрүнүн рейтинг көрсөтүп башташат. Бул деген сөз атаандаштык, мектеп аралык, район аралык, облус аралык атаандаштык пайда болот. Мына ошонун негизинде биз ушундай атаандаштыкты түзүп, окуу китептердин сапатын жогорулаталы деп атабыз. Электрондук формасындагы китептерди. Анан кийин 5-тен 11-ге чейин, кийинкиси тиги 6-дан 7-ден 12-ге чейинки билим берүү системасында биз электрондук китептерди киргизүү менен кагаз түрүндөгү китептерди жалпы дүйнөдө кандай деңгээлде колдонуп атса ошол деңгээлге жетелик деп атабыз. Ал кандай деңгээл? Мисалы үчүн Сингапурда, Германияда балдар рюкзакка китеп көтөрбөйт. Алар только ноутбук салып жүрүшөт экен, мектепке барат. Мектепте болгон виртуалдык лабораториялар бар. Ошол химия, физика, биология предметтерден виртуалдык лабораториялар менен эле иштеп, кадимкидей результаттарды алышып, өз алдынча окуп өнүктүрүшүп, өз алдынча аралыктан онлайн режиминде бааларын беришип, параллельно канча бир нече институттардан, университеттен окуп коюшат атпайбы? Биз ошол нерсени өзүбүзгө алышыбыз керек. Ал үчүн биз базаны түзүшүбүз керек. Электрондук китептердин мазмунун эң жогорку деңгээлде түзүп алыш керек. Дүйнөдө кандай деңгээлде болсо, биз ошондой деңгээлге жетсек, анда биз дүйнөлүк билим берүү системасын, жалпы билим берүү орто мектептерде мазмунун ошол деңгээлге көтөрө алган болобуз. Мына ошого акырында биз даярдык көрүп атабыз. Кудай буйрса, өзүбүздүн программисттер түзгөн платформа электрондук мектеп болот. Электрондук китеп түзүп турган платформабыз болот. Электрондук журнал деген атайын платформабыз болот. Мына үчөө бир интеграцияда иштесе, биз ошол дүйнөлүк деңгээлдеги жанагы аткарылып аткан электрондук китептердин мазмуну менен окуу аркылуу, электрондук китептердин жардамы менен окуу аркылуу билим сапатын көтөрө алабыз деген максатта иштеп атабыз да. Жакшы, дагы бир суроо. Мына азыр кечээ эле Олимпиада оюну болду. Ал жерде биздин спортсмендер катышып, көптөгөн медалдарды алышып, бүгүнкү күнгө чейин аларды сыйлап атышат. Кайсы областка барбасын, барса эле ат берет, атка отургузушат, машина беришет, үй берип атышат. Ар нерсе болуп, жаңылыктардан кайра улам эле чыгып атышат. Бирок эми спортсмендер бул жакшы. Кыргызстанга престиж алып келди, ийгилик кылышты, Кыргызстанды таанытышты. Бирок мына илим тармагында дагы жакында эле ушул бир частный лицейдеги биздин жигиттерибиз Лондонго барып математика боюнча тоже алтын медалдарды алып келишти. Ооба.
ошол багытта бир кандайдыр силердин министрлигиңер ушул башка министрликтер менен чогуу иш жүргүзүп атабы ушул билимдин илимдин эмесин аброюн көтөрүш? Анткени ушул совет учурунда биз мына тарбия алганбыз, баардыгыбыз билет элек Ландау, Эйнштейн ошогон бир адамдарды бизге бир кумир катары тутуп, Нобель эмесин лауреаты болгон, мындай болгон, тигиндей болгон деп ушуга бир кандайдыр бир ойлорубуз бар эле, ушундай болсок дагы деп. Азыр ушундай жоктой сезилет да. Бизде билим берүү министрлиги тарабынан арас айтып калды, олимпиаданы өткөрүү боюнча анан алардын эмгектери кандай бааланат деп. Ооба, бизде эгерде олимпиададан быйыл Лондонго өзүңүз айткандай барып математикадан 6 медаль алып келишти, 3 коло медаль алып келишти ошо математика олимпиада. Информатика боюнча дагы күмүш медаль алып келишти. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болуп атыптыр, математикадан 6 медалга жетишкендик. Бул да болсо Сапат билим берүү комплексинде алар Кембридж системасында 9 жылдан ашык иштеп коюшту. Мына ошолдогу Мамат деген мугалимибиз бар. Ошол 61 мектепте Газпромдо иштейт. Өзү Сапат бүткөн жигит математика боюнча. Анан эми кандай? Биз алар менен кеңешип, ошо Кембридж системасында, Кыргыз билим берүү системасында иштеген мектептер жок эмес, бар, тажрыйбасы мол, 9 жылдан ашык бар. Биз ошол мугалимдерди ошо Сапат билим берүү комплексинде англис тилинде сабак берген кыргыз мугалим эжейлери, сагайларыбыз бар. Ошолор менен бирдикте азыр иштеп жатабыз. Которуу жумуштарында окуу программаларын тактоо боюнча 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө. Анан дагы олимпиаданын жеңүүчүлөрүн ооба биз билим берүү министрлигинин тарабынан жобо иштелип чыккан. Ошол сыйлыктары мисалы үчүн 6 медаль алса 500 000 сом берилет жетекчисине. Окуучуга дагы сыйлыктар каралган. Мында көбүнчө мугалимдер, даярдаган мугалимдерге күмүш медаль алса 250 000 сом, андан кийин коло медаль алса 100 000 сом. Мына ушундай. Эгерде республикалык олимпиаданын деңгээлинде окуучулар биринчи орунду алса, биз аларга 50 000 сомдон, анан 25 000, анан 10 000 сомдон айына төлөп беребиз. 1 жыл 10 ай убакыт, 1 жыл окуу процессинде. Мына ошондой нерселер бизде да каралган. Эми жалпы билим берүү системасында, дүйнөлүк билим берүү системасында кандай бир сыйлоолор болсо, биз дагы ошону колдонуп атабыз. Себеби бул дүйнөлүк практика, биз дүйнөлүк практикадан артта калбашыбыз керек. Бул жерде негизи эмен сурагым келип атат да. Бул идеология деген сөз азыр колдонулбайт азыркы жашоодо, бирок совет учурунда колдонулуп эле. Ушул билимге умтулуу идеологиясы бүгүн барбы же жокпу? Анткени эми бул жерде мен баягы мектеп окуучулары айттым, эми илимпоз адамдарыбыз да бар. Сиз деле мисалы көптөгөн баягы илим тармагында ийгиликтериңиз бар. Ушул адамдар дагы коомдун ичинде болуш керек, коомдун ортосунда болуш керек, аларды даңкташ керек деп атам да. Ошол багытта бир иш барбы же жокпу? Спортсмендер макул эми ийгилик кылып атышат, азыр көптөгөн адамдар аларды көрүп балдар залдарга барышат. Эгер ушул илимий тармагында бир ийгиликти жараткан адамдар көрсө, сонун болот эле да. Бизде дагы илимдүү адамдар көп болсо, мамлекет да күчтүү болот. Туура айтасың. Бул жерде ооба жеке эле мектеп билим берүү системасында илим багыты бизде артта калып келген. Бирок акыркы жылдар, мен айтсам бир 10 жылдын аралыгында мен өзүмдүн мисалымды айтсам болот. Мен педагог илимдердин кандидатымын, доцентмин. Ошол диссертациялык кеңеште мүчөмүн. Педагогика илими боюнча кандидаттыкты жактоо боюнча. Анан мен мектепте иштегенде, мисалы үчүн 3 аспирантты ошол мектептин проблемасы боюнча илимий ишке тартып, азыр ошо коргоо алдында турушат. Мына ушундай нерсе болуш керек да. Бизде азыркы биздин доктор, илимдин докторлору, кандидаттары, азыркы диссертациялык кеңештин мүчөлөрү ар тармакта иштешет. Мен айтам баарысына, келгиле, эгерде мектептин темасы менен диссертациялык ишти жактап атсаңар болсо, жактап атканыңар болсо, мектепте непосредственно иштейлик. Үзгүлтүксүз ошо мектепте иштеп, ошол илимий иштин аягына чыгарып, мисалы үчүн менин докторлук илимий ишим ошол билим Кыргызстандын билим берүү системасында электрондук мектепти киргизүү проблемалары, этаптары кандай болуп кирип атат. Азыркы убакта мен бир жагынан изилдеп атам, бир жагынан кемчиликтер аныкталып атат. Практикалык жактан бир кошумчалар ойлорум бар, илимий макалалар жарыялап атам. Мен бардыгын эле биздин өзүбүздүн атайын школабыз бар, Калдыбаев Салидин агай
башкарган ошол качество контроля знаний бул жетекчиси Аванесов, россиялык окумуштуу болуп эсептелет. Доктор ошол билим берүүнүн текшерүү концепциясы боюнча эң Россияда биринчи адамдардын бири. Кыргызстанда ошонун окуучусу бар экен. Биз ошол агайдын тегерегинде биз деле сен айткандай илим тарабынан артта калып калган жокпуз. Биз диссертациялык иштерди кыргыз тилинде жазып, кыргыз тилинде коргоп атабыз. Түшүнүктүү. Мына бизде азыр көптөгөн мугалимдер көрүп жатат Кыргызстан боюнча, ошо райондордо, айылдарда. Кээде мына маалыматтар чыгып атат, баягы кандайдыр бир коррупцияга барган мугалимдерге мектептин мүдүрлөрүнө бир иш-чаралар болот деп. Анан ошол убакытта мугалимдерди дагы баягы мектеп окуучулар басмырлап аткан видеолор чыгып калып атат. Ушул эки багыт боюнча сиз тармагыңызда кандай иш жүргүзүлүп атат? Анан негизи мына биздин мугалимдерди кандайдыр мындай биз мындай жакшы сөздөр менен баарды жакшы болот деп айта алабызбы? Албетте, мен эч канча пессимист болгон эмесмин. Ооба, мындай жумуштарда кемчилик да болбой койбойт экен. Мисалы үчүн Чүй облусундагы ошол баарыбызга белгилүү сайттарга чыгып жүрөт. Ошол өзү облонунун башчысы ушундай мектептерден, бала бакчалардан акча алып жүргөнүнөн кармалды. Азыр тергөө иштери жүрүп атат. Мындай мисалдар көп. Шаар ичиндеги Талас облусунда ошондой болду. Эми мен айтат элем, урматтуу мугалимдер, урматтуу мектептин жетекчилери, азыркы билим берүү системасы таптакыр өнүктү. Бизди текшерип турган ата-энелер бар, бизди текшерип турган окуучуларыбыз бар. Ошонун алдында биз өзүбүздүн мугалимдик сапатыбызды бийик деңгээлде сактап, жалпы мен чакырып кетет элем, азыркы кезде электрондук китептердин мазмунун түзүү жарышы башталды. Ар бириңиздер эгерде мугалим болсоңор, өз предметиңер менен электрондук китептердин мазмунун эң жогорку деңгээлде түзгүлө. Анан мындай деген биз электрондук мектепке бир интеллектуалдык, искусственный интеллект аркылуу бир программаны койгону жатабыз. Мисалы үчүн, тетиги Баткен областында Көксай айылында мектеп бар дейли. Ошол жерде мектепте химия мугалими начар. Ата-эне химия мугалими химия боюнча, эгерде химия биология боюнча кызы же баласы медик болом десе, анда Бишкектеги эң кыйын мектептерге электрондук мектеп менен ошол мугалимге жазылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы үчүн ошол мугалим химия боюнча жазылса, Бишкектеги мектеп кандай баа койсо онлайн режимде окутат. Сабактардын баары видео сабактар менен берилген. Электрондук мектепте чейректер боюнча бул онлайн режимде окуй берет. Бишкектеги мектептин кандай деген баа койсо, Баткендеги айылдагы мектептин журналына ошол баа коюлат. Муну менен ата-энелерде тандоо пайда болот. Республика боюнча эң кыйын мугалимдерге өзүнүн баласын жазып окутуу электрондук мектеп аркылуу. Мына ушундай деп ойлойм. Анан мугалимдерден дагы бир сурана кете турган нерселер, ар бириңер электрондук китептин мазмунун жогорулатуу, деңгээлин жогорулатуу боюнча өз алдыңарча көп иштегиле. Бул силерге мүмкүнчүлүк түзөт. Анан эгерде силерге республика боюнча математика мисалы үчүн кайсы предметтен сабагынан көп окуучу жазыла турган болсо, ошончолук акча төлөнүп берилет. 200, 300, 500 миңге чейин. Эгерде окуучу силердин электрондук окуу материалдарды окуучулар көп пайдаланып, ошонун негизинде чейректик материалга жыйынтык чыгып атса, анда ошого жараша электрондук мектепке кайсы мугалимге канча окуу жасалса, ошончолук деңгээлде акча төлөнүп берилет. Биз искусственный интеллект менен ошондой эсептөөсүн киргизгени жатабыз. Акырындап биз ушундайды киргизебиз. Демек, эң менин күчтүү материалым окуу электрондук материалым болсо, мага окуучу көп жазылса, менин айлыгым алда канча жогору болот. Жакшы ойлорду айттыңыз, жакшы долбоорлор айттыңыз. Ошол жаратканыбыз колдоп баардыгы ишке ашырылсын. Анан ошол эле учурда эми албетте эң негизгиси бул жерде ушул окуучулар, алардын ата-энеси дагы чоң роль ойнойт. Алар кандай тарбия берет, ошого жараша бала дагы мектепте өзүн алып барат. Ошого жараша билимге да умтулат. Аны дагы ойлош керекпиз, анткени азыркы күндө дагы могу адамдардын укугу деп атып, ушул эжекелердин, мугалимдердин укугун унутуп калгандай болуп атабыз. Ооба. Ошону дагы айтып берсең ушул жөнүндө. Ооба, мен бул өзүм мектепте 6 жыл директор болгондуктан мындай маселе менде болду практикада. Ооба, окуучуларга келип, ата-энеси келип, менин балам пол жубайт, мен акчасын эле төлөп берейин деген ата-энелер болду. Мисалы үчүн Японияда биздин билим берүү министри айтып жүрөт, Японияда кичинекей кезинен баштап
туалеттен баштап класстын ичине чейин ар бир окуучу өзү тазалайт экен. Тамак жасаганды ошо мектептен үйрөтөт экен. Биз эмне үчүн мындай боло албайбыз? Деги эле кыргыздын наркы салтында улууну урматтоо, кичини сыйлоо деген бар. Ошого ылайыктап мен айтып кетет элем урматтуу ата-энелерге. Ата-эне мисалы үчүн мектеп, ата-эне, анан мугалим. Бул 3 жылдык бир системалуу түрдө иштесе, эң негизги бизде эмне? Окуучу, ошол окуучуну тарбиялап чыгаруу. Ата-эне өзүнүн үйүндө баласын тарбиялайт канчалык деңгээлде, мугалим ошол тарбияланган баланы ошончолук деңгээлде билим берет, ар бир предмет боюнча. Ошон үчүн мен ар бир ата-энеге дайыма кайрылып ушундай мамиле түзүш керек. Мектеп экинчи үйүңөр, да мурун 5 жыл мурун баягы мектепте ар бир сумма боюнча акча төлөнчү эле го. Мен ата-энелердин астына чыгып айттым эле, мындай акча төлөбөйбүз, бир фиксированный сумма. Эгерде мектепке жардам бергиңер келсе, класска киргиле, ошо канча эмнеси кем карчысы болсо ошого эле жардам бергиле, башка акча фиксированный төлөбөгүлө деп мына ушундай иштеген күндөр болгон. Эми ошол нерсе натыйжасын берди. Ар бир мугалим ата-эне ноутбук алып берди, мисалы үчүн. Ар бир классты карап көрүп, ошол жерге телевизор, ошол жерге интернеттен эмне кем карчы болсо ошону коюп берди. Анан стулдарын, парталарын алмаштырып берди. Кадимкидей үйүндөгүдөй уют түзүлүп калды да, аябай жакшы, ыңгайлуу шарттар. Мына ошон үчүн мектеп экинчи үй деп мен ар бир ата-энеге айтат элем. Мектепке эч кандай мындай жаман ой менен келбеш керек. Ар бир мугалим ошо силердин балдарыңарга жогорку деңгээлге билим беребиз деп аларды окуткан, алар педагогдор ошол багытта иштейт. Ошон эми турмушта ар кандай болот? Түшүнгөн ата-эне болот, түшүнбөгөн ата-эне болот. Анан баягы кээ бир ата-энелер, ошол класстын ичиндеги ата-энелер 2-3 баласы болсо, жетишпеген ата-эне болсо, өздөрү чогул финансылыкка жардам берген күндөрү болду. Өздөрү эле жардам берип атышат. Ошол сыяктуу бир ынтымактуу бир чөйрөнү түзүп алса, мектепте сөзсүз билим сапаты жогору болот. Ата-энени көргөн окуучулар өзүнчө ынтымактуу болуп калышат экен. Мен ошондой нерсени байкадым мектептен. Кайсы класстын ата-энелери ынтымактуу болуп, биринин сөзүн бири колдоп, бири-бирин толуктап колдоп турса, ошол класстын ата-энелери, окуучулары дагы аябай ынтымактуу, анан билим сапаты жакшы болот да, бири-бирин колдошуп. Мына ушундай багытта менде практикада көп нерселер болду. Мен кайрылып кетет элем, урматтуу ата-энелер, урматтуу биздин коомчулук, урматтуу мугалимдер. Мен Исак Бекбоевич деген улуу мугалимибиз бар, эл мугалими, илимдин доктору, педагогика илимдин доктору. Ал киши дайыма мынтип айтат эле, мугалим эң мыкты мугалим болот качан өзүнүн окуучусун өз алдынча иштөөгө үйрөтө алганда. Ошон үчүн биз балдарыбызды, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, окуучуларыбызды өз алдынча иштөөгө үйрөтсөк, алар өз алдынча ойлонууга үйрөнөт, өз алдынча чыгармачылык менен иштөөгө үйрөнөт. Жыйынтыгында билим сапаты аябай жакшы деңгээлге көтөрүлөт. Бала өз алдынча болуп чоңойт. Бул бир эсептен ата-эненин алдыга койгон баласын тарбиялоодогу максат аткарылат. Экинчи, мугалимдин окутууга болгон максаты дагы жогорку деңгээлде өтөштүрсө дагы аткарылат. Мен бир келечекте жакшы окуучуну өз алдынча иштөөгө үйрөтүп, өз кесибин тандоого үйрөтүп, бир турмушка багыттадым деген бир мындай өзүнчө бир баягы бир чекке жеткендеги бир мындай болот го, жай мындай ойлоо максаты. Ошо мугалимге айтат элем, ар бир мугалим деп өзүн эсептеген мугалимдер бул иш менен алектенип келишет, бирок азыркы убакта Бишкекте мектептерде баланын саны көп. Ошондуктан мен айтат элем, дагы бизге 1-2 жыл керек, материалдык техникалык база чыңдалат, кошумча окуу корпустары курулат. Мына 17 жылдын ичинде, 30 жылдын ичинде биз 17 эле мектеп курган экенбиз. Акыркы 2 жылдын ичинде биз 103 плюс дагы 147 мектеп курдук былтыркы эле. Быйылкы жылы азыр 80 мектеп курулуу титулдук илиске кирди. Курулуу иштери жылдын аягына чейин бүтөт. Ошондо 180 мектеп бизде курулуу үстүндө турат. Азыр жаңы мектептер, эски мектептердин астында жаңы мектептин имараттары пайда болуп атат. Жакынкы аралыкта 2 жылдын ичинде дагы биз материал
материалдык техникалык жактан камсыз болуу жогору чекке көтөрүлөт деп ойлойм. Мектептер жаңы заманбап мектептерге айланат. Ошон үчүн биз улууларыбыз, кичүүлөрүн урматтап, тажрыйбалуу насаатчы мугалимдер, жаш мугалимдерди тарбиялап, улам баягы өзү ордун өзү олду менен убактысында алмаштыруу бир этаптуу түрдө өтсө жакшы болот эле дейм да. Азыркы кезде мектепте көп мугалимдерибиз баягы пенсия жашында урагындагы мугалимдер бизге таарынычтарын айтып атат. Быйылкы 9 саат өлчөмүндө эле калтырып атасыңар деп. Жок, биз муну директордун ошол коллективдин чечимине койгонбуз. Бизде эч кандай билим берүү министрлиги тарабынан буйрук жок. Эгерде жаш кадрлар болсо, аларды эмне ишке тартпайсыңар? Келгиле пенсия жашындагы урматтуу ага эжелер, жаштарды жарым саатын берип 9 саат 18 жаш болсо 9 саат берип тарбиялагыла, анан акырын чыгып кетесиңер. А жаш мугалимдер болсо санарип технологияны окуу процессине колдонуп жакшы өздөштүргөн мугалимдер, алар бекер эле айылда же болбосо кайсы жерде бекер жүрбөсүн деген максатыбыз болгону ошол. Эң жакшы, эң жакшы. Чоң рахмат. Аябай жакшы маалыматтарды айтып бердиңиз, пайдалуу маалыматтарды. Ошол учурда көйгөйлөрдү дагы айттыңыз. Көптөгөн тармактарда, билим берүү тармагында иш жүрүш керек экен бүгүнкү күнү. Албетте дагы алдыда көп иштер турат экен, анткени ушул дүйнө жүзүндүк деңгээлге чыгыш үчүн биздин студенттерибиз университеттерде дагы мүмкүн чоң иштер жүрүш керек. Анткени эл аралык рейтингтер бар ал жакта дагы. Анан ошол учурда ушу Кыргызстандан чет өлкөгө барганда бардыгы эле баягы шыпыргы менен иштебей, ал жерге барып дагы татыктуу иштерге, кесиптерге ээ боло турган деңгээлде билим алганга, ушундай даражага жеткенге дагы чоң иштерди жүрүш керек экенсиңер. Ооба, алдыда көп максаттар бар. Биз ошон үчүн 12 жылдык билим берүү системасын өтөбүз. Этап менен сиз айткандай жанагы PISA текшерүү, дүйнөлүк текшерүү билим сапатын компаниясынын текшерүүдө биз эң алдыңкы орунга чыгабыз деп атабыз. Себеби Сингапур мамлекети ошо PISAнын текшерүүсү боюнча эң алдыңкы орунда турат. Биз Азия өлкөлөрүнө биздин менталитетке окшош деп ошол мамлекетти тандап алдык. Болбосо Финляндияны же болбосо Эстонияны тандап алат элек. Жок, биз аны тандап алган жокпуз. Биз өзүбүзгө ошол Азия өлкөлөрүнүн менталитети окшош деп Сингапур мамлекетин тандап алып, мына 19 августтан 23 августка чейин көлдө ошо билим берүү ярмаркасын өткөрдүк. Алар өзүнүн жетишкендиктерин биздин болгон республика боюнча районаларга алдыңкы мугалимдерге чогултуп иш тажрыйбасы менен бөлүштү. Мындан ары биз ошол Сингапурдун STEM багытындагы китептерин өздөштүрүп, биздин улуттук контенттеги китептерди ошого ылайыкташтырып түзүп, биз жаңы деңгээлге көтөрүлөбүз деген чоң максатыбыздын үстүндө иштеп атабыз. Чоң рахмат, Майке. Чоң рахмат. Дагы сизге кайрылабыз. Жакшы.